Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына биздин планета программабызда башталып жатат. Планетабыз кайда жылып баратат? Эмне деген окуялар, фактылар болууда? Адамзаттын жашоосу мындан ары кандай өнүгөт, ага эмне тоскоолдуктар болот, эмне ийгиликтери бар деген глобалдуу темаларды сиздерге тааныштырып турган Планета программасы эфирде. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. 20 кылым көптөгөн ийгиликтерди, адамзат үчүн мыкты ийгиликтерди алып келди деп айтып калабыз. Албетте, мына ошолорду пайдаланган мамлекеттер болду. Өзгөчө пайдаланган мамлекеттер илимий техникалык революцияны. Бул Япония болду десек жаңылышпайбыз. Мен бир 3 эле тармакты алып көрөйүн. Биринчиси автомобиль куруу тармагы боюнча Японияга эч бир мамлекет жетпейт деп айтышат. Эмне жагынан? Биринчи кезекте ошол жүргүнчүгө ыңгайлуулугу жагынан, анан эң эле негизгиси болгон бул күйүүчү майды экономдоо жагынан. Экинчи тармак радио, телевидение сыяктанган компьютердик тармак. Андан сырткары жашоо турмушта колдонулчу буюмдарды дагы Япония биринчи кезекте автоматташтырды. Керек болсо кийинки убакта ошол робототехниканын дагы эң акыркы үлгүлөрүн дал ушул Япония көрсөтүп турат. Мына ушул Япония мамлекети көптөгөн жылдар бою экинчи өлкө болуп келген. Азыр болсо өтө катуу өнүгүп аткан Кытайга коңшулаш ири миллиард калкы бар Кытайга ордун бошотуп бергени менен Япония баары бир экономикалык жактан болобу, башка социалдык маселелерди чечүү жагынан болобу өтө өнүккөн өлкөлөрдүн сап башында турган мамлекеттин бири бойдон калууда. Анын тегерегиндеги гигант мамлекеттер менен болгон мамилеси Япония үчүн өтө маанилүү. Мына өзүңүздөр билесиздер, Батыш менен Россиянын ортосунда 2-3 жылдан бери катуу карама-каршылык болуп келатат. Ага мындай санкцияларды жарыялануу жолу менен дагы экономикалык да карама-каршылык, Сириядагы маселелер боюнча да карама-каршылык болууда. Мына ушундай шартта Япония албетте жалпы батыш мамлекеттеринин арасында болгондон кийин аларга кошулуп аракет кылууда, бирок өзүнүн позициясын такыр жазбай келүүгө дагы аракет кылууда. Мен бир-эки эле мисалды келтирейин. Мына Россиянын алыскы ыракы чыгыштагы шаары Владивостокто бир топ жолугушуулар болуп турат. Ага Россиянын, Кытайдын, Япониянын жана Түштүк Кореянын лидерлери келип катышып турат. Мунушунун өзү дагы Япониянын өз алдынча саясат жүргүзүү аракеттеринин бир экендигин билебиз. Мына ошол анан экинчи бир маселе азыркы учурдагы Япониянын өкмөт башчысы, Япония парламенттик мамлекет экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Демек өкмөт башчы биринчи бийликтин бутагындагы адам болуп саналат. Мына ошол өкмөт башчысы менен Россиянын президенти Владимир Путиндин кездешүүлөрү өтө көп болууда. Мына ушул кездешүүлөр эмнелерди алып келет? Россия менен Япониянын ортосундагы эң орчундуу аталган маселе кайсы? Мына ушу тууралуу биз сиздерге алгачкы себебибизди сунуш кылмакчыбыз. Япония менен Россиянын ортосундагы өз ара мамилелер жыл өткөн сайын жакшырып барат. Бирок толук бойдон оңолуп кеткенге тоскоол болгон жагдайлар бар. Бул маселе эки өлкөнүн лидерлери жолуккан учурда дайыма көтөрүлүп келет. Жакынкы күндөрү Сингапурда Россиянын президенти Владимир Путин, Япониянын премьер-министри Синдзо Абе менен жолугушкан учурда да көтөрүлдү. Дүйнөлүк экинчи согуш аяктагандан кийин Япония менен Россиянын ортосунда тынчтык келишимине ушул күнгө чейин кол коюлбай келет. Себеби эки өлкөнүн ортосунда Курилдеги 4 арал боюнча талаш маселе бар. Эки тараптын бири-бирине аралдар боюнча чегинүү жасагылары келбейт. Сингапурга чейинки жолугушууда Абе тынчтык келишимине кол коюлат деп билдирген. Сингапурда болсо бул проблема боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү каралды. Эмне үчүн Япониянын лидери Россия менен тынчтык келишимине кол коюлат деп ишенимдүү айтты. Талаш жараткан 4 аралдын тагдыры кандай чечилет? Бул тууралуу эки тараптын эч кандай маалымат бербей келет. Россия мамлекети бул кен байлыктарга аябай бай өлкө экендигин
жакшы билесиздер. Анын ичинен мына энергияны бере турган газ жана нефтиге дагы абдан бай. Мына ошол газдарын Россия мамлекети өнүккөн өлкөлөргө, Батыш Европага сатып келет. Мына бир 2 жыл мурунку эле тарыхка кайрылгыбыз келет. Мына ушул Россиянын газы Европага жетүү татаалдашып кеткенден кийин анда эмне болду? Биринчи кезекте ошол абдан катуу энергетикалык кризис болуп кете баштады. Демек, мына ушул Россиянын газы эч кандай тоскоолдуксуз Европага жетиши керек деген дагы маселе келип чыкты. Бүгүнкү күндө биз мына жанатан биринчи алгач ачканда эле сиздерге айттык. Бул глобалдуу карама-каршылык болуп жаткандыгын. Ошол глобалдуу карама-каршылык кайсыл тармак болбосун өзүнүн кучагына камтып алды. Бул экономикалык тармакты дагы өзүнө камтыгандыгын жакшы билебиз. Мына ошол Россиянын газын алышына Америка Кошмо Штаттары бир топ эле каршы чыгып жатты. Мына ошондой кезде бүгүнкү күндө эки жол аркылуу түндүгү жана түштүгү деп коет, бирөөнү Турциялык агым деп коет, түндүк агымын дагы курулушу аяктар алдында турат. Аны Германия мамлекети Россия менен макулдашуулардын негизинде ишке ашырып келет. Германия эмне үчүн мындай аракеттерге барат деген суроонун жообу түшүнүктүү. Ар бир мамлекет, ал кандай ири болбосун, кубаттуу болбосун, өзүнүн ички биринчи кезекте экономикалык кызыкчылыктары болот. Мына ошондой түтүк аркылуу газдын биринчи кезекте ошол түндүк муз океандары аркылуу Германияга жетиши, Атлантик океаны аркылуу дегендей Германияга жетиши, демек бул Германиянын ички кызыкчылыктарына жооп берет. Ошондой эле маселе түштүк агымы деп аталгандыгын жакшы билесиздер. Бу дагы бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Анткени кийинки убакта жакындашып жаткан эки өлкө, бул Турция менен Россия, Эрдоган менен Путиндин ортосундагы жылуу мамиле бир кездерде оор сыноого туш болду. Эсиңиздерде бар болсо керек. Сириядан байкаппы же атайлаппы Турциянын самолету, учагы Россиянын аскердик учагын ачып атып түшүргөн кезде эки өлкөнүн ортосундагы мамиле абдан эле сууп кетчүдөй болгон. Бирок түрдүү дипломатиялык аракеттердин натыйжасында мамиле кайрадан калыбына келди дагы. Экөөнүн ортосундагы өзгөчө экономикалык байланыштар күчөгөндөн күчөп баратат. Мына ошол Россия менен Турциянын ортосундагы экономикалык мамиленин мыкты экендигинин үлгүсү катары ушул Турцияны көздөй жакында жеткирилген газды жеткирүүчү түтүк болуп саналат. Украина менен Россиянын ортосундагы мамиле татаалдашып кеткендигине байланыштуу ал өлкө аркылуу Россиянын газын Европага алып өтүү мүмкүн болбой калды. Ошондуктан мындан бир нече жыл мурун Турцияны көздөй газ түтүгү курула баштаган. Анда эки максат көздөлгөн эле. Биринчи, Турция өңдүү чоң мамлекетти Россиянын газы менен камсыздоо. Экинчиси, ошол Турция аркылуу түштүк жана түндүк чыгыш Европага түтүү аркылуу газды алып өтүү. Бир нече убакыт мурун деңиз алдындагы түтүү курулушу аякталды. Бул окуяга байланышкан салтанатка Россиянын жана Турциянын мамлекет башчылары Владимир Путин жана Реджеп Эрдоган катышты. Газпром суу түбүндөгү газ өткөрүү түтүгүн куруп бүттү деп билдирди Владимир Путин. Эми бул окуя Турциянын геосаясий акыбалына оң таасирин тийгизет. Эрдоган болсо өз кезегинде бул долбоордун тарыхый мааниси чоң экендигин баса белгиледи. Ал ошондой эле 2019-жылы долбоор толук ишке ашат деген ишенимин билдирди. Эки түтүктүн ар бири 15 миллиарддан ашык кубометр газды ташып жеткирет. Курулуштун жалпы баасы 7 миллиард АКШ долларына барабар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер дайыма баамдап келесиздер. Планета программасында бир топ маселелерди биз бир нече жолу берип турабыз. Эмне үчүн? Анткени планетабыз үчүн ал абдан маанилүү маселе. Мына ошондой өтө маанилүү маселелердин бири бул миграция маселеси. Мына кийинки убакта, мына өткөн кылымдын акыркы жылдарында эле
мына биз жаш журналист кезибизде бул миграция толкуну планетаны сөзсүз түрдө каптайт. Элдердин глобалдуу түрдө калктардын аралашуусу болуп өтөт. Анан керек болсо ал экономикалык карама-каршылыкты да карабайт, жана дагы чек араларды дагы жоюп салат деген. Мына ошондой болуп турса керек. Европада кийинки кездерде бир топ карама-каршылыктар болуп келди. Эмне деген карама-каршылык дегенде дал ушул мигранттарга байланыштуу дагы маселе негизги орунду ээлеп турду. Анткени мына Сирия өңдөнгөн, Афганистан өңдөнгөн согуш жүрүп жаткан мамлекеттерде бул биз билгендери, биз билбегендери, мисалы үчүн Африканын бир топ мамлекеттеринде дагы ички жарандык согуш анда-санда өрт алып кетет. Африка, Азиянын бир топ мамлекеттеринде экономикалык абал татаал бойдон калууда. Андыктан алар мына мыкты өнүккөн өлкөлөрдү көздөй чубалжып келе берери белгилүү. Бирок аларды кандай кабыл алат деген маселе бар. Мына өткөндө биз интернет баракчаларын карап отурсак, бир топ эле окумуштуулардын жыйыны болгон экен. Анда улутчул маанайдагы окумуштуулар Европа эч качан резина эмес. Алар каалаган адамдын баарын кабыл ала бербейт деген маселени айтыптыр. Анан экинчи бир маселеси, жакшы биз кабыл алалы, бирок алар интеграция болуп, ошол элдин үрп адатын, салт санасын, жашоо эрежелерин кабыл албай жатышат деген дагы маселени коюшууда. Кандай болгон күндө дагы ушу жакынкы жылдары Европага келчү миграция маселеси оңой менен аягына чыкпайт окшойт. Мен баратам Бомбейге, табылбайт жумуш мендейге. деп өткөн кылымдын 60-жылдарындагы Индиянын популярдуу фильминдеги каарман ырдоочу эле. Азыр эми андай эмгек мигранттары өз өлкөлөрүнүн чоң шаарларына жөнөбөйт. Дароо өнүккөн чет өлкөлөргө агылышат. Дал ошондой Азиянын африкалык мигранттары 2-3 жылдан бери агым болуп, Европаны көздөй сапар алууда. Европанын өнүккөн өлкөлөрү аларды кабыл алуудан баш тартып жатышат. Ошондуктан азыркы күндө миңдеген мигранттар Хорватиянын, Босния, Герцеговинянын чек араларында кыштын суук азабын чеге баштады. Мигранттар өздөрү эптеп жасап алган чатырларда күн кечирүүдө. Аларды жылытуу мүмкүн эмес. Суу да жок. Кичине тамактанып ысык чай ичип алыш үчүн гуманитардык уюмдардын жардамына муктаж. Ушундай катаал шартта жумалап, айрым учурда айлап жатып калышат. Жыл башынан бери Европага Босния аймагы аркылуу өнүккөн өлкөлөргө 20 000 мигрант өткөрүлдү. Түштүк Чыгыш Азияда планета боюнча абдан өнүккөн мамлекеттер бар экендигин жакшы билесиздер. Ошон үчүн бир кезде ошол Түштүк Азиянын, Түштүк Чыгыш Азиянын 5 жолборсу деген атка конгон. Булар дүйнөлүк экономикадагы мыкты өнүгүүнү камсыз кылган өлкөлөр. Бирок ал ушу 5 жолборстун арасына кирбей калса дагы бир топ мамлекеттер катуу өсүп өнүгүп жаткандыгы белгилүү. Ошондойлордун арасында Вьетнам мамлекети. Мына мен сыяктуу улуу адамдар, менден улуулары дагы жакшы билишет. Бир кезде ушу Вьетнам граждандык согуштун, анан дагы чет өлкөлүктөрдүн кийлигишүүсүнүн согушунун бир топ азабын чеккендиги белгилүү. Керек болсо биздин ушул азыр жашы далайга келип калган мекендештерибиз ошо Вьетнам жергесинде түндүк Вьетнам социалисттик ориентация алгандыктан аны Советтер Союзу колдочу, керек болсо аскерлери дагы жардамдашып, ошол жерде согуш аракеттерине катышып турчу. Өң башыбыз окшош болуп калган үчүнбү, бир топ мен ошо кийин таанышып да сүйлөшүп калдым, аскер кызматындагы адамдар Вьетнамдагы ошол кандуу кагылыштарга катышып келгендери да бар. Ошондой татаал мезгилдерди башынан өткөрсө дагы, биринчиден деңиздин жээгинде жайгашып калгандыктан, экинчиден географиялык жагы ушул Кудай Таала берип койгондой байлыктары кенен болгондуктан, үчүнчүдөн эң негизги фактор деп эсептейм. Вьетнам эли абдан тырышчаак, эмгекчил болгондуктан бүгүнкү күндө өсүш темпи боюнча алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кирерин мен интернет булактарынан жаңы эле карап көрдүм. Мына ошол Вьетнам мамлекети менен
Советтер Союзунун мураскер мамлекети аталган Россиянын ортосундагы мамилелер ар тараптуу өнүгүп келатат. Албетте биринчи кезекте бул экономикалык мамилелер болуп саналат. Андан сырткары бир аскердик багытта дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү. Бирок муну эки тараптан эч кандай афишалабай жатат. Бул маселе жөнүндө көп айтылбайт. Негизинен экономикалык маселелер кандай таризде өнүгүүдө, эмне деген экономикалык тармактары боюнча кызматташтыктар жүрүп жатат деген маалыматтар ачык газета, журнал, интернет беттерине эле жарыяланып келүүдө. Мына ушул бүгүнкү күндө Россиянын өкмөт башчысы Вьетнамга барып келди. Анда эмне маселелер каралды? Россиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевди Вьетнамда жогорку деңгээлде тосуп алышты. Вьетнамдын өкмөт жетекчиси Nguyen Xuan Phuc аны Ак сарайынын алдында тосуп учурашты. Бүгүнкү күнү Россия менен Вьетнамдын ортосундагы мамиле мурдагыдан тыгыз болуп катуу өсүп жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы соода жүргүзүү 5 миллиард 200 миллион АКШ доллар өлчөмүнө жетти. Бирок бул дагы чек эмес экендигин эки өкмөт башчылары баса белгилешти. Маселен, Советтер Союзунун учурунда биргелешип курулган энерго объектилер Вьетнамда арбын. Аларды модернизациялоону россиялык инженерлер ишке ашырышат. Бир нече убакыт мурда Вьетнамда россиялык КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ автомобилдерин жыйноочу биргелешкен ишканаларды куруу боюнча келишимдер бекитилген. Биргелешип курулган мунайзат ишканаларында өндүрүлгөн товар мамлекеттик казынага топтолчу валютанын 3/1 алып келет. Жалпысынан Вьетнамда 350 бизнес долбоору ишке ашырылууда. Россиядан бул өлкөгө жылына 600 000 адам турист катары барып келет. Мына, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да сиздер менен коштошор мезгилим келип жетти. Мына өткөн жумада эле мага түштүк аймагынан телефон чалуу болду. Бир кезде районду жетектеп жүргөн аксакалдардан экен. Ал ошол чыгыш мамлекеттерине көбүрөөк көңүл бурсаңыздар экен. Сиздер планета программасында көбүнчө Европа, Америка Кошмо Штаттары деген сыяктуу мамлекеттерге көбүрөөк көңүл буруп жатасыздар дегендей ойду айткан. Мына биз акыркы берген сюжетибизде ошол айткан биздин ишенимдүү көрүүчүбүздүн наказын аткардык десек дагы болот. Вьетнам жөнүндө баяндап бердик. Мындан ары дагы планетабыздын туш тарабы жөнүндөгү андагы болуп жаткан окуялар тууралуу сиздер менен мындай сиздерге баяндап бермекчибиз. Сиздер болсо ой пикир, көз караштарыңыздарды күтөбүз. Саламатта калыңыздар.